Бүгүн Оштогу мал союучу жайлардын абалын шаардын вице-мэри Венера Рыскулова баш болгон атайын комиссия текшерди. Бул жайларга акыркы 3 жылдан бери текшерүү келген эмес. Анткени текшерүүгө мораторий жарыяланган болчу. Алып койгуз, мека коюп турган жерди шергиз. Ананы мека алып койбойсуңар, эми бартынча. Бартияр, мына карыны мека койгула дедим, ошол жерде кой жайы. Мал союучу жайда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгүнүн санитардык китепчелери жок болуп чыкты. Барларыныкынын мөөнөтү өтүп кеткенине 1 жыл болгон. Ага карабастан иштерин улантып келген. Ал эми мал союучу имараттар ит ташыган автоунаалар талапка жооп бербей калган. Комиссиянын мүчөсүндөгү санепит көзөмөл кызматынын дарыгери талапка жооп бербегенин оңдогонго чейин жабуу сунушун берем дейт. Бүгүнкү күндө санкнижка да жок, санитардык паспорт да жок, эч нерсеси жок. Кыскасын айтканда контролу жок. Bir күн 2 күн рейд кылып коюп, буларды штраф кылып коюп, анан 1 күн 2 күн ишин токтотуп коюлганы менен чектелбестен, буларды мындай бир тартипке, рейдке сала турган болчу болсок, бир аягына чейин жумушту чыгаралы деген сунушту киргизейин деп атам. Азыр рейд бүткөндөн кийин вице-мэрдин жетекчилиги алдында жыйын өткөрөбүз. Жыйында ушул сунушту айтабыз, ушундай кайсынысы калтырабыз иштеп турат, бардыгын 6-10 тең жаап койгонго мүмкүн эмес. Ошто жалпы 7 мал союучу жай болсо, алардын экөө Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берет. Учурда кардар жогунан бири ишин токтоткон. Ал эми калгандарынын абалы жакшы эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын кызматкерлери ал жерлердеги газдын, электр чубалгыларынын туура эмес туташтырылганын аныкташты. Ошондой эле эхинококоз оорусу 2020-жылга караганда 16 өскөнүн ветеринардык инспекциянын адистери белгилешти. Жеке ишкер катары буларды биз плановый текшерген жокпуз. Бирок көзөмөл мониторинг жүргүзүү максатында буларга көрсөтмөлөрдү байма-бай бергенбиз. Ал көрсөтмөлөрдүн аткарылышын результаты бүгүнкү күндө туруп атат. Ош шаарында былтыркы 20 менен 21 салыштырганда 16 адамга көп болгон. Эхинококоз менен ооруган адамдар. Анан бул оору, эхинококоз оорусу чисто гигиенический жактан жуга турган оору. Көртастар өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Талапка жооп бербейт. Электр чубалгылары туура эмес, өзүнүн эрежеси менен жайгашкан эмес. Кээ бир жерлерде газ колдонуп атышат, туура эмес жайда. Талапка толук кандуу жооп бербейт. Мал союучу жайлардын баары текшерилген соң комиссия мүчөлөрү талапка жооп бербеген ишканаларга жазанын түрүн аныктай турган болду. Анда айып пул салынат же оңдогонго чейин убактылуу жабылат. Канча жолу айтып атат, бир жылына 5-6 жолдан предписаниялар берилет экен ветслужбадан, санслужбалардан. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, санкнижкаларды бере алышкан жок. Жаш балдарды, студент балдарды привлекать этебиз деп атат. Алар дагы болсо ошол санитардык китепчелер менен иштеш керек негизи. Ал балдар ооруп кала турган болсо ким жооп берет ага? Анын баары каралат. Эске салсак, 2019-жылы Оштогу 7 мал союучу жай экологиялык жана санитардык талаптарга жооп бербейт деп жабылган. Кийин баары оңдолгондон кийин иштөөгө уруксаат берилген. Заягүл Болот кызы, Азам Бузуреков, ТМЖ жаңылыктары.